Нарын шаарынын Москва чөлкөмүнүн тургуну Ильяс Усенов коңшу колоңдору менен бирге көп жылдан бери кароосуз калган Жамин Акмалиев атындагы сейил багынын экинчи бөлүгүн тазалап иретке келтирүүдө. Бияктан жергиликтүү тургундар бул жерден УКМКнын кызматкерлери болуп сүйлөшүп, демилге көтөрдүк. Ушул жерди тозуп, жакшынакай парк кылалы, футбол аянтчаларын, балдар аянтчаларын, скамейкаларды суу келет негизи тияктан келтирсе болот да. А могу кыйылып кеткен бактарды, то есть куурап калган бактарды буну шаар бийлиги чечип берсе, мындай жакын муктаж болгон үй бүлөлөргө деле кесип таратып берип койсо болот да. Бул деле кайрымдуулук. Оюбуз жакшы негизи. Жалпы аянты 1 гектардан ашык болгон сейил бак өткөн кылымдын 80-жылдарынын башында уюштурулуп, кийин суу келүүчү түтүктөрдүн иштен чыккандыгына байланыштуу кароосуз калган. Мындан улам быйыл кайрадан калыпка келтирип, айланасын тосуп суу жеткирүү үчүн жергиликтүү казынадан каражат каралууда. Бул Московскийдеги парк боюнча айта турган болсок, бул жерге негизинен Steam грантка биздин проект кеткен. Анан учурда биз ошол министрлер кабинетинин төрагасынын атына кат жолдодук. Анан бул жер Steam гранттын эсебинен биринчи тостуруп ала турган болсок, анан куурап калган бактарды алдыртып, ордуна башка көчөттөрдү тигели деген азыр план болуп атат. Бул жерге башта суу чыкчу эмес экен, азыр могул жактан турба тартып тиги колот бар экен, ошодон суу агат экен, суу чыгаралы деп атабыз. 455 миң сом жергиликтүү бюджеттин эсебинен каралган. Ушул Акималиев 1-2 паркына суу чыгаруу боюнчачы. Аталган жай мындан ары улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Нарын облустук башкармалыгынын көзөмөлүнө алынып, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, эскирген бак тарактардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулмакчы. Бул үчүн аталган кызматтын жамааты менен ардагерлер кол кабыш кылууда. Ыйык айда мына ушу биздин башкармачылык ушул жерде бир топ жерде тазалап, инициативасын көтөрүп, бул шаар өзүбүз үчүн эле шаар өзүбүзгө керек, бирөө тазалабайт, биз шаарга керекпиз. Мына ардагерлерден бери келип жардамыбызды берип атабыз. Айта кетерим, ушу ар бир жаран өзү шаар үчүн өзүнүн аябай жоопкерчиликтүү болсо жакшы болот эле. Өлкөдө жүрүп жаткан жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында Нарын шаарында быйылкы жылы кароосуз калган жайлар иреттелип, жалпы 2000 түп бак тарактардын көчөттөрү отургузулууда. Мунун ичинен 1000 түп карагай көчөттөрүн сатып алуу үчүн Нарын шаарынын бюджетинен 1 миллион сом каралган. Ал эми калган 1000 түп бак тарактын көчөттөрү демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Чапара Садыкказиева, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.